Биз азыр болсо грипп кантип негативдүү нерселерди адамга алып келери тууралуу кеп калабыз. Жана эмнеге адам өзүнүн жаман сезерине токтолобуз. Азыркы ологон убакта грипп же сасык тумоону чакыруучу вирустун схемасынан баштайлы. Сасык тумоонун вирусу бир нече өзгөчөлүктөр менен айырмаланат. Сыртынан чел кабык менен капталган. Анын ичинде РНКнын 8 фрагменти бар. РНКда 8 бөлүкчөлөр болот. РНКны ар дайым унутпашыбыз керек. Себеби алардын адамдын клеткаларында, мен аны аздатайын сүрөтүн, мына бул жерде биздин клеткаларда РНКнын ордунда ДНК бар. Ушуну эстей жүргүлө. Мына бул биздин ядробуз. Анын ичинде ДНК болот. Мына схемадан силер көрүп жатасыңар. Ошентип вирустарда РНК, адамдын клеткасында ДНК. Адамдын клеткасынын сыртында мына бул жерде мен белгилеп кеттим. Бул адамдын клеткасы. Анын сыртында болсо мындай айтылган сиалдуу кислоталар. Мына бул жерде болсо бутактануулар. Мен аларды көп санда тартып жатам. Алар ушунчалык деле ири болушпайт. Тескерисинче кичине болушат. Аларды сиалдуу кислоталар дейбиз. Ушул сиалдуу кислоталар сасык тумоонун вирустары болуп эсептелишет. Клетканын ичине кантип киргени жана чыкканын түшүндүрө алат. Сасык тумоонун вирусунун тышында 2 белок бар. Мен азыр бир белокту бул жерге тартып коем. Ал болсо колдун формасындай болот. Бул кичинекей кол, бул болсо белок. Аны гемоглютинин деп аташат. Гемоглютинин мурда мен аны H белок деп атагам. Силер деле ушундай атагыла. Анын толук аталышы гемоглютинин. Гемоглютининдин негизги милдети ушул сиалдуу кислота менен байланышуу. Эстеп калуу оңой эле бекен? Себеби H менен H байланышта болушат. Ал сиалдуу кислота менен байланышта болот. Бул аябай эле маанилүү болуп эсептелет. Себеби бул клетканын ичине кирүүнүн биринчи этабы. Эми башка клетканы карайлы. Анын сыртында эки кайчыга окшош болот. Ал чынында эле кайчыга окшош. Аны нераминидаза деп аташат. Жазып коелу, нераминидаза. Ал эми эмне кызмат аткарганына токтоло кетели. Бир аздан кийин кыскача мен токтолуп кетем. Ошентип клетканын ичине киргенин биринчи этабы гемоглютининдин сиалдуу кислотасы менен байланышуу. Андан кийин бир нече кыймыл аракеттер молекулалардык деңгээлде байкалат. Алардын баары маанилүү. Азыр болсо клетканын ичине кирүү менен токтолобуз. Бул вирус клетканын ичине киргенден кийин РНКнын сегменттери бошоно баштайт. Ушул сегменттер клетканын ядросуна жол табышат. Алар ядронун ичине киргенде ДНКнын зонасына жакындайт. Андан кийин негизги милдеттерин аткара башташат. Башкача айтканда алар башкара башташат. РНКнын фрагменттери копияларды жасай башташат. Ошентип адамдын клеткасын фабрикага айлантышат. Ал фабрикалар вирустук белокторду, вирустук ДНКны жасай башташат. Ошондон кийин функциясын нормалдуу аткара албай калат. Ошентип адамдын клеткасы бир нече кызмат аткарууга милдеттүү болот. Бирок анда ресурстары жана убактысы жетпей баштайт. Себеби ал вирустук ДНКга баш ие баштайт. Вирустук РНК адамдын клеткасын фабрикага айлантканда эмне болоорун карап чыгалы. Ал өзүн өзү кайра жаратыш керек болуп калды. Схемадан карап чыгалы. Ал кандай болоорун мына бул жаңы клетка, мына бул жерде дейли. Бул жерге ал түшүнүктүү жана жөнөкөй схеманы тартайын. Мына бул бала клетка. Бул клеткалар болсо анын ичинде киргенге аракет кылууда. Баары бүктөлүп даяр болгондо алар жыла башташат. Кайда деп ойлойсуңар? Алар адамдын клеткасын табууга аракет кылышат. Ичине кирип алып, процессти улантуу максатында. Мына бул жерде адамдын клеткалары. Мына бул жалгыз клетка дейли. Алар вирустун жаңы максаттары. Вирус болсо ушул максаттарды издей башташат. Өзүнүн гемоглютинин колдонуп, клетканын ичине киргенге аракет кылат. Бирок ага чейин эле ал кулай баштаса кантип жасайт? Себеби ал сиалдуу кислота менен байланышта болот. Бул жерде нераминидаза болот. Ал негизи сиалдуу кислотаны кесип салат. Ал бычактай эле иштей баштайт. Ошентип сиалдуу кислотаны кесип салса болот. Ал боштондукка чыга баштайт. Биз мурда билгенбиз гемоглютининдин 2
белогу сиалдуу кислота менен байланышта болуп ичине кире баштайт. Мына бул жерден кирет. Нераминидаза сиалдуу кислотаны кесе баштайт. Клеткадан чыккан чоң ролду ойнойт. Биз вирус кантип мурда аталган симптомдорду кантип чакырганына жооп бере элекпиз. Ошентип клеткалар фабрикага айлануу менен бирге жоголо башташат. Клетканын ичиндеги нерселер сыртка ага башташат. Бардык нерселер клеткадан чыгып кетет. Ушул нерсе сезгенүүгө алып келет. Бир аз жерди бошотобуз. Эгерде сезгенүү болсо, мурун жакта сезгенүү бар дейли. Ошол мезгилде биз мурундан суу агып жатат, же болбосо мурдун бүтүп калды дейли. Клеткада сезгенүү болсо, биз тамак озоруп жатат дейбиз. Башкача айтканда оорунук пайда кылат. Эгерде сезгенүү өпкөдө болсо, жөтөлүү байкалат. Дем алуу системасы менен байланышкан симптомдор эки категорияда болот. Дем алуу системасы жактан болсо кыскача демио дем алуу системасы деп жазалы. Баары сезгенүү процесси менен байланышкан. Башкача айтканда бир нече байланышы болот. Симптомдорду баарыныгы окшош болот. Алар температуранын жогорулашы, алсыздык себепкери болуп биздин иммундук система саналат. Сасык тумоо болуп жатканда химикалык заттар катыша баштайт. Аларды цитокин деп атайбыз. Алар бошоно башташат. Алар катышууга башташат. Бул зонада вирустар болушат. Себеби бул зона инфекцияга дуушар болгон. Күчтүк иммундук система мурда атап келген симптомдорду жасай башташат. Температура жогорулай баштайт. Адам ысыйт, чыйрыгат. Энергиябыз ушул нерсеге туруштуулук бере баштаганда силер чарчай баштайсыңар. Силер вирус менен күрөшө баштайсыңар. Алыңар кетип чарчоо байкалат. Булчуңдар ооруй башташат. Калган симптомдор болсо катуу иммундук жооптун белгиси болуп саналышат.